Кымбаттуу ата-эне, менин сиздерге катым. Сиз экөөбүздүн уруштарыбыз мага керек. Анткени мен өзүмдүн ички ойлорумду сиздерге сөз менен айтып бере албайм. Кантип, кандайча айтып түшүндүрүүнү да билбейм. Бул уруштун ачуусу менен сиз экөөбүз бири-бирибизди жек көрүп жашап туралы. Дал ушул жек көрүшүү мага керек. Бул урушту өзүм жек көрсөм да, бирок мага негедир керектей. Бөлмөмдөн чачылган үчүнбү, көчөдө көп жүргөнүм үчүнбү, эч нерсе жумуш кылбай койгонум үчүнбү, досторум, кыздар, жигиттер үчүнбү, айырмасы жок. Кайсы темада урушсак да, мага керектей сезилип жатат. Мен сиздин кандайдыр бир сизге айткым келген, өзүм дагы түшүнбөгөн сезимдериме жооп таап беришиңизди каалайт элем. Аны таба аласызбы? Анын окуусун окуйсузбу? Билбейм. Мурда мен өзүмдү жана сизди, биздин ким экендигибизди билет элем. Сиздерге таяна алат элем. Азыр мен эч кимди, өзүмдү да түшүнө албай жатам. Мага сиз экөөбүздүн уруштарыбыз, жаңжалдарыбыз өтө керектей. Ооба, билип турам. Ушунчалык менин бул сезимдерим, жоруктарым жаман экендигин. Бирок менин ушул абалымда да мени сүйүшүңүздү каалайт элем. Мага ишенип, түшүнүп, колдошуңузду күтүп атам. Мага колдоо керектей, сүйүү керектей болуп жатат. Анткени мен келечектен, өзүмдүн ким экендигимден, чоң жашоодон, чоңдор дүйнөсүнөн коркуп жаткандаймын. Мен азыр силердин, чоңдордун жашоосун түшүнө баштагандаймын. Мына ошол себептен да коркуп жатам. Өзүмдү ар дайым түшүнбөй атканым үчүн, жашоодогу, чөйрөмдөгү ордум табуудагы коркоктугум үчүн өзүмдү жек көрүп жатам. Дайым өзүмдү ичимен жемелейм, урушам, сындайм. А сиздер менин ичимдеги туңгуюк ойлорумду түшүнбөй, мага чөп чаап, малды кара, бөбөгүн кара, үй жыйна, тиги бу деп эле башкарасыздар. А менин чоң жашоодогу жеке жашоом кандай өтөт? Эгер ушинтип эле жашап атсам, мына ошол себептүү да мага сиздер менен болгон уруш жагып жаткандай.